Мамлекеттик жеке өнүктөштүк бул мамлекет тарабынан ар кандай мамлекеттик объекттерди каржылоо, куруу, калыбына келтирүү жана реконструкциялоого жеке инвесторлорду тартуу маселелери боюнча иш алып барат. Мамлекеттик жеке өнүктөштүк боюнча кеп кылганыбыз жөн жерден эмес, анткени алдыңкы мүнөттөрдө биз маанилүү маектин алкагында дал ушул теманын тегерегинде кеп кылабыз. Берүүнү мен Назгүл Абдрахманова алып барамын. Саламатсыздарбы? Анда эмесе алгач ушул бизде студиядан орун алган сыйлуу конок менен тааныштыра кетейин. Менин жанымда Абдусалам Таиров отурат. Бул инсан мамлекеттик жеке өнүктөштүк борборунун директорунун орун басары. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул биздин телекөрүүчүлөргө мамлекеттик жеке өнүктөштүк тууралуу маалымат берүү үчүн келип ушул студиябыздан орун алып отурасыз. Келиңиз эми мүмкүн болсо ушул теманы ачык, жөнөкөйлөштүрүп биздин көрүүчүлөргө жеткирип берели. Негизи эле алгачкы суроо мындай болсун, ушул мамлекеттик жеке өнүктөштүктүн өз негизги максаты эмне, артыкчылыктары кандай? Ушул суроого жооп берсеңиз. Саламатсыздар дагы бир жолу. Негизги бул мамлекеттик жеке өнүктөш механизми азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча өтө актуалдуу. Маселе актуалдуу ушундай бир механизмдердин бири деп эсептесек болот. Бул негизги тармак бул механизмде ушул ички тышкы инвесторлорду чакыруу, биргеликте мамлекеттик ушул имараттарды, инфраструктураларды оңдоо, көбүнчө бул дүйнө жүзүгө мындай айтканда практикада жеке ишкерлердин жакшы бир өзүнүн сапатыны же болбосо ушундай бир өзгөчө опыттарына мамлекеттик ушул бир ишканаларга тартуу, ал менен бирге инвесторлор менен биргеликте ушул экономика жана социалдуу тармактарларды көбүнчө өнүктүрүү. Эми артык жактарын айтып кетсек, азыркы учурда биздин мыйзам, мамлекет жеке өнүктөш мыйзамы азыркы күндө өтө жөнөкөйлүү. Бул жерде эң мындай айта турган артыкчылыгы бул ар бир долбоор ошол мыйзам чегинде 49 жылга чейин түзсө болот келишимдерди. Анын арасында көптөгөн жеңилдиктер бар. Ошол эле мындай айтканда салык тарабынан, ошондой эле андан тышкары Кыргыз Республикасындагы бүгүнкү имараттардын эскилиги жеткендерди ушул биздин ички инвесторлорубузга, ишкерлерибизге ушул мамлекет жеке өнүктөш механизмин берүү. Бул азыркы күндө кыска мөөнөттө долбоорлор даярдалып, биргеликте ошол биздин ички сырткы инвесторлор менен ар кандай тармакта иш алып барса болот. Жакшы экен. Кийинки суроо мындай болсун, ошо өлкөдө мамлекеттик жеке өнүктөштүктүн өнүгүшү кандай этаптардан өтүп жатат? Биздин акыркы мыйзамыбыз 21-жылы кабыл алынып, андан бери азыркы күндө биздин мамлекет жеке өнүктөштүн долбоорлору 80ден ашкан. Бирок анын ичинен 43төн ашыгы ишке ашып, келишимге кол коюп, иш жүзүндө жүргүзүлүп жатат. Бул ар кандай тармактарда, ошол эле жол тармагында, балык чарба тармагында, саламаттык сактоо тармагында, андан тышкары ушул муниципалдык уровеньдеги долбоорлорубуз бар. Азыркы этапта бүгүнкү күндө азыр сиз айтып кеткендей эле ар кандай этапта, бирок ошол биздин 80 долбоорубуздун арасында ошол 43төн ашык долбоорлорубуз иш жүзүндө жүргүзүлүп, азыркы учурда инвесторлор тарабынан деле, мамлекет тарабынан деле биргеликте долбоорлорубузду аягына чыгарып, ушул эли журтка, Кыргыз Республикасына өзүнүн салымын кошуп атат. Бирок саны менен жана суммасына токтолуп кетсек, бүгүнкү күндө мамлекет жеке өнүктөш долбоорлордун портфелдин саны, суммасы $1 миллиард ашык түзөт. Анын ичинен бүгүнкү күндө $300 миллион ашык инвестиция тартылган 2021-жылдан бери. Быйылкы жылдын эсеби боюнча $80 миллион ашык инвестиция тартылып, бүгүнкү күндө ошол келишимдерге кол коюп иш жүзүндө жүргүзүлүп атат. Жакшы экен.
Эми келиңиз ошо Баткендеги мамлекеттик жеке өнүктүштүктүн ишке ашкан долбоорлору тууралуу билели. Негизинен токтоло кетсек, бул биринчи биздин мамлекеттик жеке өнүктүш долбоорлордун бири ушул Баткен өлкөсүнө Кадамжа районундагы райондук больницага компьютердик томограф орнотулган. Бул биздин ачык конкурстун негизинде Кытай компаниясы утуп алып, азыркы учурда ушул компьютердик томограф орнотулуп, мындай айтканда биздин ушул Кадамжа өлкөсүнө, ошондой эле Баткен областына өзүнүн кызматын көрсөтүп атат. Саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу биргеликте. Андан тышкары азыркы учурда өтө ири чоң долбоорубуз бул эл аралык финансы корпорациясы менен иш алып баратабыз. Бул энергетика тармагында ошол эле Алга айылынын Кадамжа районундагы 350 мегаваттык электростанциясын куруу, күн нуру менен азыркы учурда бул жер маселесин аягына чыгарып, мамлекет жеке өнүктүштүн картасы боюнча ушул биз 2025 жылдын жазгы мезгилине ушул конкурстарды жарыялаганга аракет жасап атабыз. Андан тышкары биздин ушул орто кесип билимдеринин арасында, ошондой эле бала бакча арасында деле долбоорлорубуз бар. Ошол эле ушул Баткен шаарында бизге Баткен ишки инвестор кайрылып, Баткенден өзүнүн кызыкчылыгын көрсөтүп, бүгүнкү күндө жер маселеси менен кайрылып, өзүнүн кызыкчылыгы менен, өзүнүн салымы менен ушул Баткен шаарына, Баткен областына бир бала бакча куруу жана ошо орто кесиптүү мектепти куруу, өзүнүн буга чейинки мындай айтканда опыттарыны бөлүшүп, мамлекет менен чогуу биргеликте иш алып барганга кызыкчылыгын көрсөткөн үчүн бүгүнкү күндө ушул жер маселеси азыркы учурда чечилип, бүгүн долбоор даярдоо этабында, жакын арада бунун деле жыйынтыгы бардыгы эле калкка билинет, көрүнөт. Негизи азыркы учурда ушул Баткен жергесине 3 тармакта саламаттык сактоо, энергетика жана образование тарабынан билим берүү тармагында иш алып баратабыз. Жакшы экен. Ушул мамлекеттик жеке өнүктүштүктө ишкерлердин пайдасы кандай болуп калат? Ишкерлерге кандай пайдасы тиет? Негизинен бул жерде көбүнчө мындай жөнөкөй тил менен айтканда, ишкерлер өзүнүн ошол бир салымын кошуп, ошол салымынан мындай бир пайда алып, бир нече убакыттан кийин ар бир кирген инвестор бул экономический расчет менен кирет, финансылык расчет менен кирет. Ошол үчүн ал расчеттөрдүн негизинде ушу келишим түзүлгөндө, келишимди максималдуу түрдө узак мөөнөткө бергенге аракет кылабыз. Эмне дегенде көбүнчө бул социалдык проекттер болот, долбоорлор, социалдык долбоордо сиздер билгендей эле бул бат же тез убакытта өзүн актабайт. Ошол үчүн мисалга катары айтып кетсек, орто долбоорлор бир 10-15 жыл мөөнөттүн ичинде өзүн актап жана кирешесин алса, ишкерлер көбүнчө ири долбоорлор бул 25 жылдан ары болот. Ошонун үчүн ошонун негизинде бул жерде ишкерлер өзүнүн кошкон салымын көбөйтүү, өзүнүн опытын көрсөтүү, анан ошондой эле ушул биздин ички сырткы инвесторлор бир нече убакыттан кийин ушундай бир ири киреше тапканга аракет жасалат. Буну мамлекет өзү толугу менен колдойт. Мамлекет тараптан анын бир гарантиясы ушул коюлган келишимдин негизинде иш алып барылат. Биз азыр ушул ишкерлерге мамлекеттик жеке өнүктүштүктүн пайдасын билдик да, ал эми ошол эле учурда мамлекеттик жеке өнүктүштүктүн пайдасы кандай? Мамлекетке биринчи негизде бул ушул мамлекеттик бюджетти же болбосо ушул шаардын бюджетине же областтын бюджетине үнөмдөө. Эмне дегенде ушул долбоорлор, мамлекет жеке өнүктүш долбоорлорунун көбү бул биз жана айтып кеткендей эле инвесторлордун көбүнчө акчалары болот, суммалары. Ошонун негизинде мамлекет башка бир тармакка иштетем деген, мындай айтканда, бөлүнгөн акчаларды кийинки учурда дагы башка жактарга иштетип, социалдуу проекттерди, социалдуу долбоорлорду ишке ашырса болот. Эмне дегенде
эми сиздер билгендей ар бир кирген инвестор өзүнүн кызыкчылыгына аракет кылат коргогону, эмне дегенде бул жерде өзүнүн көбүнчө салымы кошулат. Ошон үчүн инвесторлор ар дайым көрсөткөн кызматыны же болбосо ушул жасап аткан долбоорлордун жыйынтыгыны мүмкүн болушунча жакшы көрсөткөнгө аракет кылат. Ошонун негизинде мамлекетке көптөгөн жеңилдиктер болот. Бул ушул эле жана биз айтып кеткендей көптөгөн имараттар эскилиги жетилип келген болсо, ошол эле учурда биздин инвесторлор менен чогуу, ички тышкы инвесторлор менен чогуу ишке алып барып, аларды реконструкция кылуу, же болбосо бир жаңыртуу, ошону чогуу биргеликте иштетүү кылып иштетсе болот. Андан тышкары ушул билим берүү тармагында деле ушул сыяктуу жетишпеген бала бакча болсо, жетишпеген бир орто кесиптүү мектептер болсо, ал жактарга деле ушундай бир инвесторлор өзүнүн кызыкчылыгын көрсөтсө, мамлекеттик ишканалар менен мамлекеттик ушул билим берүү тармагында чогуу ишке алып барып, мындай бир жергиликтүү ушул жашоочуларга мындай бир жеңилдиктүү түздү. Айта кетсек, көп тармакта көптөгөн жеңилдиктер болот, бирок ушул эң биринчи негизде ушул инфраструктураларды жаңыртуу инвесторлордун күчү менен чогуу биргеликте жана мен жана айтып кеткендей эле ушул мамлекеттин мындай бюджеттик каржылоосуну үнөмдөө. Келиңиз эми ийгиликтүү долбоорлор жөнүндө кеп калалы. Сурайын дегеним, ийгиликтүү долбоорлор кандайча каржыланган жана башкарылган? Эми бүгүнкү күндө биздин ушул ийгиликтүү ашкан долбоорлордун баары эле бул инвесторлордун түздөн түз 100% өздөрүнүн инвестиция суммалары. Мамлекет тараптан бүгүнкү күндө ал долбоорлорго көбүнчө ушул жер сыяктуу, же болбосо ушул жана айтып кеткендей имарат сыяктуу, же болбосо ушундай бир жетишпей турган бир мындай айтканда кызматтар болсо, мамлекет тараптан ошол жака биздин инвесторлорго мындай айтканда доступ берүү, ошонун негизинде мамлекеттин эле аты менен мамлекет менен биргеликте ушундай бир тармактарда иш алып барып жүрүшөт. Анан сиз айтып кеткендей, мамлекетте эң мындай бир азыркы учурда жакшы иш алып бараткан бул долбоорлордун бири бул ушул саламаттык сактоо долбоорлорунда. Эмне дегенде бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында мамлекет жеке өнөктөш механизм менен бир 7ден ашык долбоорлорубуз ишке ашкан. Анын бири ушул Кыргыз Республикасынын Ош шаарында, Жалал-Абад шаарында, Бишкек, Борбор шаарында коюлган гемодиализ борборлор бар. Бул өтө Кыргызстанга керектүү долбоорлор. Бул деле ушул азыркы учурда иш алып барат, иш жүзүндө көрсөтүлүп, азыркы учурда ушул Fresenius деген чоң бир компания, немецкий компания утуп алган. Ал азыркы учурда, кечирим сурайм, швейцарский компания. Ал компания азыркы учурда ушул биздин ушундай бир жарандарыбызга өзүнүн жакшы бир кызматын көрсөтүп жүрөт. Андан тышкары ушул жана мен айтып кеткендей эле биргеликте саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте биз Кыргызстан боюнча 7 компьютерный томограф коюу маселеси көтөрүлүп убагында. Анын ичинде азыркы учурда ушул 7 тең ачык конкурстун жыйынтыгы менен Кытай компаниясы утуп алып, аны азыркы учурда ушул Кадамжа районунда, Өзгөн шаарында, Токтогул шаарында, Балыкчы шаарында жана ошондой эле Бишкек борбордо компьютерный томографтар орнотулган. Азыркы учурда бул 64 срезлик томографтар бул биздин бүгүнкү күндөгү рынокто бул конкурентоспособный, өтө өзүнүн кызматын таза, жакшы, так алып барган долбоорлордун бири. Андан тышкары бизде дагы саламаттык сактоо долбоорунда көптөгөн долбоорлор бар. Бирок эми энергетика тармагында айтып кетсек, бүгүнкү күндө биз ушул Кыргызстан жергесинде азыр биз жана биз айтып кеткендей эле күн электри орнотуу электростанциясын куруу ушул эле Кадамжа районунда, ошондой эле Нарын областында, ошондой эле Талас областында иш жүргүзүп атабыз. Бунун жыйынтыгы жакында чыгат. Эмне дегенде биринчи этабы ушул Нарын областындагы конкурс жарыяланып, бүгүнкү күндө экинчи этабы аягына чыгып атат. Андан тышкары бүгүнкү күндө ушул биздин Ош жергесинде, Ош областынын Папан аймагында кичи
гидроэлектростанция куруу бул деле ошол биздин ачык конкурстун негизинде Кытай компаниялары утуп алган. Андан тышкары өзүбүздүн ушу балык чарба тармагында өзүбүздүн ички инвесторлорубуз, ички ишкерлерибиз кызыкчылыгын көрсөтүп, көптөгөн балык чарба ишканалары түзүлүп атат. Ошондой эле айта кетсек, көп тармакта жумуш жүрүп атат. Тармактын баарында эле ошол көбүнчө инвестор тарабынан каржыланат. Мамлекет тарабынан, мен жана айтып кеткендей, ушу жер жүзүндө, же болбосо имарат формасында, же болбосо ушул бир мамлекеттик ишканалардын ичинде ошол мамлекеттин атынан иштегенге, өзүнүн бир кызматын көрсөткөнгө ушундай долбоорлор иш жүзүндө жүргүп атат. Ар бир эле иштин ийгиликтүү болсун, иши жүрүп жаткан, иш жүзүнө ашып аткан иштер болсун, анын артында башында болсун, ортосунда болсун көйгөйлөр болот, тоскоолдуктар болот эмеспи? Анын сыңарындай ошо мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун жүзөгө ашырууда негизги кандай көйгөйлөр бар? Көбүнчө азыркы күндө бул биздин Кыргыз өлкөсүндө жаңы бир мындай айтканда механизм деп айтсак болот. Эмне дегенде көптөгөн, бирок ага карабастан биз ушул эле Министерство финансынын астындагы окуу жай борборунда ушундай бир жергиликтүү бийликтерге окуу жүргүзүп атабыз, жеткизүүгө аракет кылып атабыз. Ошондой эле биздин эл журтка жеткизгенге аракет жасап атабыз. Аймактарда окуу жүргүздүрөбүз. Эмне дегенде ушул жаңы механизм болгон үчүн көбүнүн бир мындай бир коркунуч пайда болот экен, же болбосо дагы бир башкача бир мындай бир суроолор пайда болот экен, же бир ой жүгүртүү көп болуп калат экен. Ошонун негизинде мындай бир көптөгөн долбоорлорубуз кармалып калып атат. Эмне дегенде ушул бир же бир жакшы маалымат болбогон үчүн, же ошондой эле бул жаңы механизм болгон үчүн биздин эл журтка ошондой эле мамлекеттик ишканаларга, мамлекеттик органдарга азыркы учурда бул мындай бир жаңы механизм болгон үчүн үйрөнүү этабындабыз. Бирок ага карабастан азыркы учурдагы бүгүнкү күндөгү жыйынтыгыбыз биздин жеке оюбуз, же ошол эл журттун ою боюнча жакшы жүргүзүп атканга аракет жасап атабыз. Кандай учурларда негизи эле мамлекет менен жеке тараптардын кызыкчылыктары дал келбей калышы мүмкүн? Көбүнчө бул дал келбеген себеби ошол мен жана айтып кеткендей эле мыйзам түрүндө 49 жылга чейин берилсе болот, бирок анын деле ошол көптөгөн экономика жана финанс анализдери керек. Ошол учурларда көбүнчө дал келбей калат. Бул биздин ички же болбосо сырткы инвесторлорубуз узак мөөнөткө аракет кылат. Мындай айтканда биздин ушул өзүбүздүн мамлекеттик органдарыбыз кыска мөөнөткө түзгөнгө ар дайым аракет кызыктар да. Ошол үчүн көп ушундай бир суроо жаралып калат. Бирок аны деле ушундай биздин бүгүнкү ошол мамлекет жеке өнөктөш борборунун кылган кызматы ушул эки тарапка туура жеткизүү, экөөнүн ортосунда бир сөз табуу дегендин биз ушундай бир жумушун алып барганга аракет жасайбыз. Бул тармакты жакшы билген инсан катары айтсаңыз, ушу Кыргызстанда мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү үчүн кандай кошумча чараларды көрүү зарыл деп ойлойсуз? Азыркы учурда биз эң биринчи зарыл деп эсептесек, бул ушул көптөгөн мамлекеттик органдарга жакшы жеткирүү, ушул механизмди, мамлекет жеке өнөктөш механизмин. Ошол эле учурда мындай айтканда биздин эле инвесторлорго деле жакшы жеткирүү, анан ошол сыяктуу эле буну жакшы өнүктүрүп, бул механизм жакшы жүргүзүш үчүн ошол эле учурда Кыргыз Республикасы тарабынан мындай бир инвесторлорго жакшы бир мындай айтканда условия, же болбосо жакшы бир мындай бир жеңилдетүү түзүп берүү үчүн бир иш алып барыш керекпиз. Ал иш жүзүндө иш алып барып атабыз. Ошол мыйзамды жаңыртуу, мыйзамга бир жакшы бир дагы бир инвесторлорго, ошол эле өзүбүздүн өлкөбүзгө, өзүбүздүн мамлекетибизге деле жеңилдетүү түзүш үчүн мыйзамды өзгөрткөнгө иш жүзүндө жүргүзүп атабыз. Ошол эле башка бир тармактарда жана айтып кеткендей эле ошол саламаттык сактоо тармагында, мындай айтканда салык тармагында, ошол эле таможня тармагында ушундай бир жеңилдетүү, анын жеңилдетүүсү менен ошол көрсөтүп аткан кызматтар инвестор тараптан биздин элге, биздин ушул мамлекетке мындай айтканда же арзан, же болбосо ушундай бир кыска мөөнөткө түзгөнгө, долбоорлор түзгөнгө аракет жасаса болот. Жакшы жооп болду.
Ошо жаңы технологияларды, инновацияларды колдонуу менен мамлекеттик жеке өнүктүштүктүн долбоорлорунун сапатын кантип жакшыртса болот? Эми азыркы учурда бул механизм мен жана айтып кеткендей эле жаңы болгон үчүн биз азыр иш жүзүндө жаңыдан көрүп атабыз. Мүмкүн болушунча убактысынын өтүшү менен кандай бир ушундай бир инновациялоо же болбосо өнүктүрүү биздин долбоорлорду кайра бир жакшы бир этапка чыгарыш үчүн ушул убактысынын өтүшү менен билинет экен. Бирок ага карабастан сиз айтып кеткендей инновациялоо формасында биз ушул цифровизация кылалы деп атабыз. Бул ошол эле биздин бүгүнкү даярдоо долбоорлорубуз, бүгүнкү мындай айтканда даярдалып ишке ашкан долбоорлорубузду ушундай бир өзүнүн бир платформага түзүү, буну биротоло эле Кыргыз өлкөсүндө эмес, бул чет элдик инвесторлорго туура жеткизүү, ошол эле биздин чет элдик инвесторлор биз түзгөн, биз жасаган порталдын ичине кирип, биздин даярдалып аткан же биздин бир ушундай конкурс этабында болуп аткан долбоорлорду көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүш үчүн азыркы учурда биз ушул бир өзүбүздүн дагы бир партнерлорубуз менен, ошондой эле Азиатский банк развития сыяктуу партнерлорубуз менен бирге иш жүзүндө алып баратабыз. Азыркы учурда ушул этаптары, ушул инновация тарабындагы этаптарыбыздын бир жыйынтыгы жакын арада билинип калат. Жакшы мүмкүнчүлүктөргө жол ачылганы турат экен, ийгиликтер болсун. Эми келиңиз ошол эфирдин жүрүшүндө көрүүчүлөр арасында ошо мамлекеттик жеке өнүктүштүккө кызыккандар, жеке жактар болуп калса, сиздерге кандай кайрыла алышат? Бизге азыркы учурда эми 21 кылым болгон үчүн ошол эле Instagram баракчасында барбыз, ошондой эле Facebook баракчасында барбыз, ошондой эле өзүбүздүн электрондук порталыбыз бар, ошол эле мамлекет жеке өнүктүш деп ар бир интернет тармагында жазса, Кыргыз Республикасынын мамлекет жеке өнүктүш борбору десе, ал жерден баарында чыгат. Ошол учурда биздин дарегибиз Бишкек шаары, Разаков көчөсү, ал жерде ушул биздин жайгашкан ишканабыз ар кандай тармак менен кайрылса болот. Бирок ушу эми баягы алыскы биздин өзүбүздүн ушул жарандар болсо, ар бир айыл аймакта же болбосо райондордо биздин маалыматтарыбыз бар. Айыл өкмөткө же болбосо райондук деңгээлде кайрылса, биз менен байланышка чыкса болот. Айыл өкмөттөр аркылуу эле? Ооба, айыл өкмөттөр аркылуу, ошондой эле биздин баягы Кыргызстандын ичиндеги түзүлгөн ассоциация, ишкерлер ассоциацияларынын ар биринде биздин ошондой эле телефон номер же болбосо дагы электрон почталарыбыз ар дайым бар. Жакшы болду. Эми биздин эфирдин алкагында сиз тараптан айтылбай калган алдыдагы кандай пландар бар болду экен билели, биздин эфир дагы соңуна чыгып барат. Ушул суроого жооп алуу менен эфирди жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күндө биздин ушу алдыга койгон максатыбыз биринчиден региондорду өнүктүрүү. Ошол эле Баткен өлкөсүнө, ошол эле башка областтарды өнүктүрүү эсебинде ушул азыркы учурда мамлекет жеке өнүктүрүш борбору каттуу басым жасап, ушул чет элдик биздин финанс институттар менен, ошондой эле сыяктуу башка банковский институттар менен чогуу биргеликте иш алып барып, азыркы учурда көптөгөн долбоорлор даярдалып атат. Ошонун негизинде мындай айтканда ири долбоорлор, бул баягы Кыргыз ушул Баткен областында, Баткен шаарындагы эл журтка жаңы орун түзүү, ушул долбоорлордо ишке ашырган негизинде жаңы бир дагы инфраструктуралык объекттер пайда болуу, ошол эле биздин ушул шаарчаларыбыздагы инфраструктураларды оңдоо иш жүргүзүндө иш алып баратабыз долбоорлорубуз. Анын алкагында ушундай бир жакшы бир долбоорлор ишке ашса, Кыргызстандын бир салымына же болбосо Кыргызстандын өнүгүшүнө биз толук ишенебиз. Ошонун негизинде азыркы учурда ушундай жумуш алып барган негизинде бүгүнкү күндө эртең биздин ушул инвестицияларды өнүктүрүү совети менен бирге эртең 4-отурум өткөрүп атабыз. Анын алкагында ушул сыяктуу талкуулар жүргүзүлөт. Ошол эле кызыкчылыгы бар ишкерлер өзүнүн бир ой пикирлерин айтса, ошонун негизинде биз деле чогуу биргеликте ошондой долбоорлорду ишке ашырып, же болбосо жаңадан долбоорлор мындай пайда болгондун бир ушул азыркыдай ушул
иш чаралар жүргүзүлгөнгө көптөгөн аракеттер жасалса жакшы болот дейбиз. Алдыга коюлган иштер ийгиликтүү жүзөгө ашсын деген, ишке ашсын деген илгери үмүт менен биз эфирде жыйынтыктайбыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мамлекеттик жеке өнүктөштүк деген теманын тегерегинде мамлекеттик жеке өнүктөштүк борборунун директорунун орун басары Абдусалам Тайыров менен маектештик. Ушуну менен маанилүү маек жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.